Саламатсыздарбы, урматтуу элим, урматтуу Учкоргон айыл өкмөтүнүн эли. Мына мен жанатан бери бул жерде Бишкек Акпреске барып сүйлөп жаткан эки жараныбыздын жана Кызылкия шаарынын тургуну Олжобай экенин сөздөрүн угуп тура алганым жок. Мен сиздердин дагы алдыңыздарга келип акыйкатты айткым келди. Себеби дегенде мен ушул айыл өкмөткө келгениме 1 жыл болуп калды. Мен бул кишилер менен биргеликте иш алып барып жатамын. Эч кандай мыйзам бузуулар болгон жок. Мен бул эки кишиге айтар элем да, мен келгенден бери 2-3 арызга мен дагы көбө болдум. Мен келгенден бери бул милициясы болбосун, прокуратурасы болбосун келип текшерип ушул каттын негизинде биз жообун берсек дагы эч кандай бир жыйынтык болбогондой сиздердин алдыңыздарга барыптыр. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сөзүмдүн кыскасы, мына иштеген адамды бир жөн коюш керек. Бир өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн сиздердин алдыңыздарга барып элге кайрылып жатат. Бирок акыйкат деген бар. Сиздерден көптөн көп сураныч иштеп аткан ошол адамдарды бали деп жөн койсо, биз ишти жакшынакай кылып алып барсак. Мен келгенден бери, мен 18-жылдан бери бул Абдрахмановду билемин. Учкоргон айыл өкмөтү өнүгүүдө, өсүүдө, мектептер, ГСКлар бардык бизге шарттар түзүлүп келет. Ошондуктан мен сиздерден суранамын, акыйкат бар. Анан урматтуу Олжобай, мен сизге айтар элем, ошол жерде элге кайрылып кетипсиз, тагаларыңызды камтып кетипсиз. Мен сиздин тагаларыңызды жакшы билемин. Мен кудаларым болуп, подо ташта жашайт, жерлери жок деп жок. Бул менин как кудалар катары билемин. Булар балдардан бери жер алышкан. Сиздер чоп-чоң жакшынакай мырзасыздар. Ошо телевиденияга чыгасыздар. Бүтүн дүйнө жүзү көрөт керек болсо бизде. Ушул акыйкат сүйлөп үйрөнсөк, анан кечирип коесуздар эгер туура эмес сүйлөсөм. Бирок мырза жигиттер, келиңиздер, Учкоргондо тынч жашайлы. Ошо иштеп аткан адамды тынч коюңуздар. Урматтуу катышуучулар, ассалам алейкум, урматтуу коомчулук. Биз мына Учкоргондо келип отурабыз азыр жакында Бишкекте Акипрессте болгон публикацияга көрүп биз бир жооп берип коелу. Туура элге туура маалымат, бир жактуу маалымат жетип барбасын деп туруп, Учкоргон айыл аймагынын элинин атынан биз келип отурабыз. Биз 3 адам келген жокпуз. Учкоргон айыл аймагынын ардактуу тургундары, айылдык кеңештин депутаттары, активисттер, коомчулук келип отурабыз. Мен силерге айтарым, бул биздин эки жараныбыз, Эргешев Мамасали агабыз менен, то есть Назиржанов Мамасали агабыз менен Эргешев Мамыржан агабыз өздөрүнүн берки Шератов Олжобай байкени да кошуп койсок болот. Булар өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын ойлоп, чисто баягындай субъективдүү өздөрүнүн корыстный ойлоруна неме кылып козгоп, ошол Бишкекке барып ушундай Акипрессте маалымат берди. Биз силерге айтып коелу, неге биз ошентип мен мындай сөздөрдү айтып атам. Мына Шератов Олжобай байкебиз бизде жоопкерчилиги чектелген ОСО деп коет. ОСО ШОСтун жетекчиси бизге Учкоргон айыл өкмөтүгө арыз менен кайрылган. Учкоргон айыл өкмөтүгө арыз менен кайрылып туруп, мага 100 гектар жер бересиңер. Мен 100 гектар жерге завод саламын. Анан ошойдон биз тынчып кетебиз деген. Биз с удовольствием завод салсаңыз, биз Учкоргон айыл өкмөтү, Учкоргон айылдык кеңеши, аппарат, депутаттар биз 100% колдойбуз сизди. Анткени Учкоргон айыл өкмөтүгө завод салынса, бул биздин жергиликтүү бюджетке жакшы киреше болот, элдер иш менен камсыз болот. Анан биз Олжобай байке бул 2020 жылдын 26 августунда жазган арызына биз 2020 жылдын 26 августунда жооп берип атабыз. Биз өзүбүздүн жообубузда ар түрдүү сизди колдойбуз. Ошондуктан сиз өзүңүздөн баягы орусча жазгандыгыңызга байланыштуу, если вы решите вопросы финансирования, если вы решите свои вопросы с вашими инвесторами, то мы готовы предоставить вам эти 100 гектаров для строительства завода деп
кат бергенбиз. Бирок ошойдон Олжобай байкебиз кебе калган. Бизде көп учурлар болгон, элдер завод курабыз же бир ишкана мекеме курабыз, бизге паланча гектар жер бергиле деп туруп, биз жерлерди бергенбиз, заводдор курулбай калган. Анан биз ошондо кепилдик бергиле, кепилдик кат бергиле же болбосо инвесторларыңарды же финансылык каражаттык маселеңерди чечип туруп анан келсеңер, биз ар тараптуу колдоо көрсөтүп, канча сурасаңар биз ошончо мүмкүнчүлүккө карап туруп, айылдык кеңештин депутаттары менен биргеликте маселени чечип, оң жакка чечип, инвесторлорду тартуу боюнча ишти алып барууга даярбыз деп туруп, биз буларга жеткиргенбиз. Ошондуктан бул Олжобай байкем мен жөн эле карап тура албадым, учкондуктардын да кыйынчылыктарын дегенде кичине өзүнө субъективдүү жекече кызыкчылыгы бар. Мен ошону силерге жеткирип коеюн дедим. Силер өзүңөр баа берип туруп, анан тыянак чыгарасыңар деп туруп. Андан сырткары бизде экинчи ал жерде Учкурун айыл өкмөтүнүн тургуну, айыл аймагынын тургуну Азыржанов Мамасали агабыз барды. Азыржанов Мамасали агабыз туура бул 2 гектар 80 сотук жерди иштетип келген. Бирок андай 2005 жылдан 2015 жылы ижара келишим түзүлүп, Учкурун айыл өкмөтү менен Азыржанов Мамасалинин ортосунда 2 гектар 80 сотук жер берилген. Статус многолетними насаждениями деп бак катары иштетилип жүргөн. Бирок 2015 жылы Кадан жарайында прокуратурасы каршылык билдирип келтирип, бул жер мына турат 2015 жылы март айында. Бул жер Азыржанов Мамасалыга мыйзамсыз берилген. Биринчиден 5 жылга берилиш керек болчу. Силер аны 10 жылга берип коюпсуңар. Экинчиден бул жер аукцион аркылуу конкурс аркылуу берилиш керек болчу. Силер ушул аукцион аркылуу беребсиңер же прямой түздөн түз деп коет, ошондой кылып берипсиңер. Ошого бул прокуратура органдарынан каршылык билдирүү, протест деп коет, келип туруп, ушул бүт ушуга окшогон жерлерди биз келишимдерине берилген токтомдордун бөлүктөрүн жокко чыгаруу боюнча определенный мыйзам чегинде биз иштерди алып барганбыз. Дагы бир нерсени айта кетсем, ушул 2 гектар 80 сотук жерге Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 11 февраль 2013 жылы 64 сандуу токтом менен айыл чарба багытындагы жерлер категориясынан калктык конуштар категориясына трансформация болуп туруп, ал жерге генералдык план жасалган, схематикалык пландар жасалып туруп, жолдор чыгарылып, элдерге ушул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 177 токтому бар, элдерге жеке турак жайга жер берүү жөнүндө токтом, ошол токтомдун негизинде, ошол токтомдун талаптарына ылайык элдерге, кезекте турган элдерге берилген. Бүгүнкү күндө ал жерде элдердин укук күбөлөндүрүүчү, укукташтыруучу кагаздар бар колдорунда. Алар кээ бирлери барып өздөрүнүн баягы жерлерге кирип иштейбиз десе, бул адамдарды тарабынан баягы тоскоолдуктар болуп туруп, ал кишилер баягы иштеринен өздөрүнүн мүлктөрүнө кире албай, жерлерин иштете албай, курулуш кыла албай, бүгүнкү күндө укук коргоо органдары кайрылышкан. Укук коргоо органдары арызды кабыл алып туруп, өндүрүшкө кабыл алган, бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп жатат. Ал эми мынау 3-чү агабызга токтолуп өтсөк, бул Эргешев Мамыржан деген агабыз. Эргешев Мамыр акабыз бизде Учкурун айыл аймагынын тургуну, Учкурун айыл аймагында туулуп өскөн. Бул кишинин атасы бизде колхозчу болгон, Эргешев Юлдаш Аксакал деген. Ушул киши бизден 96 жылы Учкурун айыл өкмөтүнөн мен кыйналып жатам, мага жер берсеңиздер деп туруп арыз менен кайрылган. Ал кишиге 20 сотук жер берилген ижара негизинде. 20 сотукты иштетип, ушул жерде баягы түшүмүн алып туруп, үй-бүлөңүздү багып жүрөсүз деп туруп. Бул Юлдашбай акенин баласы, анан Эргашев Мамыр ака бүгүн немеден чыккан, Акипрестен чыккан агабыз 20 сотукты иштетип, андан жылдан жылга өз билемдик менен жерди кеңейтип, иштетип келе берген. Бүгүнкү күндө 20 сотук жери азыр биз жер Учкурун айыл өкмөтү мага жер бербеген деп атат, бирок 2005-2004 жылдары системалык каттоо жүрүп жаткан маалда ушул 20 сотук
жер ижараға берілсін деген тоқтамды көрсетіп, 25 сотық жерді жеке өзінің атыға, Ергешев Мамыржанға мыйзамдаштырып алған, 17,5 сотық жерді Ергешева Замира Аялға мыйзамдаштырып алған. Бұл тоқтамдар бар. Бұл Учкоргон айыл өкмөтүнүн мыйзамдаштыруу жөнүндө токтому. Бұл ошол мына 20 сотық ижарага берилсин деген токтом, ошонун негизинде мындай отуруп өзүнүн атыга, анын аялынын атыга мыйзамдаштырып алган. Бул кагаздар менен мен айтайын. Анан бүгүнкү күндө жерим жок, уюм жок деп неме кылса, биз азыр Кыргызстан санарип көйт атабыз, компьютеризация базадан көрсө болот. Ергешев Мамыр, Ергашева Замира компьютердан басса, кескежиден, дарепкежиден булардын идентификациялык номерлери чыгат, жеке үйлөрү, жер аянттары менен чыгып калат. Бул киши анан 96-жылдан бүгүнкү күнгө чейин ошол иштеп келип, системалык каттоодо катталып калган жерине Учкоргон айыл өкмөтү генералдык план жасап жатып, ушул системалык каттоону негизинде киргизип, бул кишиге 42,5 соток өзүнүн жана аялыга деп туруп жер тилкени буга мыйзамдаштырып берген. Бул киши бүгүнкү күндө ушул жерде туруктуу жашап атат, үй бүлөсү менен, 2 баласы менен. Анан калган жерлерди Учкоргон айыл өкмөтү тарабынан 2016-жылы башкы план жасалып туруп, башкы пландын негизинде ушул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 177 токтомунун негизинде элдерге турак жай куруу үчүн жеке менчикке 12 соттон турак үй курууга берген. Бизде Учкоргон айыл өкмөтүдө эл көп, азыр мына айтып кетишти 40 миңден деп, бүгүнкү күндө кечеги эл каттоодо 37.268 ел болып катталдык. Бизде жер маселеси боюнча кичине көйгөйлөр бар, себеп эл көп, жерибиз аз болуп, ошого биз элдерге 50 сотуктан 1,5 гектардан 1 гектар, 2 гектардан турак жай курууга жер бериш мүмкүнчүлүгүбүз жок. Бизде 2014-16 жылы жергиликтүү кеңеш чечкен, сулуу жерден 7 сотуктан, кайрак жерден 12 сотуктан деп чечилген, ошондуктан биз ошончо кылып берип атабыз. Бул 1,5 гектар жерим мен Учкоргон айыл өкмөтү тартып алды деген боюнча Учкоргон айыл өкмөтүнүн ушул айыл өкмөтү аппараты эмес, айыл өкмөтүнүн тургундары тарабынан Учкоргондук айылдык милиция бөлүмүнө Ергешев Мамыр акенин кыймыл аракетине баа берүү үчүн арыз менен элдер кайрылган. Бул айыл өкмөтүнүн милиция бөлүмүндө тергөө болуп, токтом чыккан. Токтомдун негизинде мына тергөөчүлөр бизге токтом берген. Токтомдун көчүрмө Ергешев Амуржан Юлдашевич, бул Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинин 96-беренесинде көрсөтүлгөн бузуунун курамы бар деп туруп, өз алдынча өз билемдик менен иштетип келгендигине байланыштуу. Ушундай бул милиция органдарынын, укук коргоо органдарынын токтомдору, бул официалдуу документтер, бул ушул кишинин ишинде есть состав преступления деп туруп токтом чыгарып берип аткандыгында бул деле азыр мына жоопкерчиликке тартылбай жүрүшөт. Эми жалпылап айтып коеюн десем, урматтуу көрүүчүлөр, окурмандар, бул маселелер боюнча бизде Учкоргон айыл аймагында 2-3 жараныбыз бар, постоянно баягы дежурный деп коет, дежурный жазуучулар жазуу ошол 8-10 жылдан бери жазышат. Биздин Учкоргон айыл өкмөтүнүн аппаратынын, Учкоргон айыл өкмөтүнүн башчысынын кыймыл аракетинде бир кандайдыр кемчиликтер, укук бузуулар болсо, бул калбада жазбаган жери прокуратура болобу, милиция болобу, финполиция, мэру деп коет, укук коргоо органдарына бардык анан Совет Безопасности, премьер-министр, район администрация, областный администрация, президентке чейин жазышып туруп, бар жоктан комиссиялар келет дагы, өздөрүнүн мынандай тастыкталган эмес деп туруп, мына район администрацияныкы, областный администрацияныкы, мына өкүлчүлүктүкү, аппарат полномочного представительства президента Кыргызской республики деп туруп тастыкталбаган деп, анан прокуратураныкы, мына СМБ, служба национальной безопасности, мына нету состава преступлений деген өздөрүнүн баянаттарын берген. Если вы не согласны, можете обратиться в судебный орган деп туруп, бул кишилер сотко кайрылса болмок, Учкоргон айыл өкмөтүнө келип кайрылса болмок, депутаттар менен, аппарат менен биргеликте бул маселелерди чечип,
жөнге салсақ болот эле толук мүмкүнчүлүктөр бар эле. Мына бүгүнкү күнгө чейин мына ушундай бизге жолукпай, бул аксакалдар бар, учурунда өкмөттө депутаттар бар, ошолорго жолукса, маселелери балким оң жакка чечилип калышы мүмкүн эле. Биз ушул интернет булактардан, телевидениядан билип атабыз, ушундай көйгөйлөр бар экенин, бул адамдардын анан мен силерге мына официалдуу документтерди, анан корутундуларды көрсөттүм. Бул көрсөткөнүм бирөөкө эле, бул жерден экотех инспекцияныкы бар, полицияныкы бар, башка органдардыкы бар. Баягы аппаратта айыл өкмөтүнүн башчысынын баягы кыймыл аракетинде эч кандай кылмыш же болбосо тартип бузуу же укук бузуучулук фактылары жок, аныкталбаган, тастыкталбаган деп туруп. Мен кыскача айтарым ушул, баягы көрүүчүлөр бар, окурмандар ушул окуп, объективдүү анализдеп, маалыматты туура кабыл алышыңыздар. Сизге суроом бар. Ушул немелериңиздер, жергиликтүү жашоочуларыңыздарда бир гана жер менен гана сиздерге эмне чыгып атат да, деги эле андан башка айыл өкмөттө кылган иштериңиздер болдубу? Деги эле сиздердин айыл өкмөт ушул күнгө чейин бир жакшы бир иштерди жасай көрсөтө алдыбы же жер менен ушинтип жүрөсүздөрбү? Жок, бул жер менен азыр биз айтып кеттик, биздин аппарат ушул эле баягы ийгиликтер көп болгон. Бүгүнкү күндө Учкулган айыл өкмөтүнүн башчысы Абдурахманов ишке келгенине 2013-жылы февраль айында келген. Келгенибизде бюджетибиз 14 миллион болчу, 14 миллион. Бүгүн бюджетибиз 50 миллион, 55 миллион. Келгенден кийин биз өзүбүз неме кылып, өзүбүздүн күчүбүз менен 2 садик салдык, өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттин негизинде. Балансыбызда 9 бала бакча, 10 мектеп бар. Аларды жылга капиталдык ремонттон, баягы стимгранттардан, немелерди биз тартып, инвестиция тартып, аракет кылып атабыз. Бизде мектеп боюнча, бала бакча боюнча буюрса Учкулган айыл аймагында маселе көйгөй жок, чечип атабыз маселелерди. Мына сырткары, мына азыр президенттин Жашыл Мурас улуттук долбоору өзү баштап берди. Биз да Учкулган айыл аймагы боюнча ушул долбоорду колго алып туруп, эл жактан жакшы кабыл алынды, иштеп атабыз. Бул боюнча жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштери кетип атат. Өзүбүздүн эсебибизден көчөлөрүбүздү баягы асфальттоо, курулуш иштери, инфраструктура болуп атат. Жарыктандыруу, тротуар, жөө жүрүүчү жайларды өзүбүздүн эсебибизден куруп атабыз. Деги эле бизде мен ойлойм жакшы эле иштеп атабыз деп. Ушул кичине негативдүү моменттер болбосо, иш болгон жерде тура кемчиликтер бар, болот, но булар айтканчалык кемчиликтер жок болгондо бул ушунча текшерүүдө чыккан да суроо бар да. Мамур Эргешевдин ошол 49 жыл арендага алган жери 20 гектар жер деп атат да. Ал канча жыл өзү пайдаланган буга чейин. Анан ал жерде азыр сиздер ошол айыл тургундарына айыл чарба багытындагы жерби, айыл чарба багытында пайдаланасыздарбы же эгер трансформация болсо канча жаранга, местный канча жаранга сиздер ошол жерди трансформацияга бөлүп бердиңиздер? Эргашев Юлдаштын жери боюнча, жок, бул Токтом Эргашев Мамурдун атасыга чыккан. Эргашев Юлдашка, мына бул баягы жыл өткөндүгүнө байланыштуу ушундай алып келип калган. 71-чи буйрук, 2-чи канча айтсаңыз мына, канча жылга жыл ошону? Ушул 97-чи жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин пайдаланып келген. Бул жер мурда баягы жай катары баягы категориядагы жерлер болгон. 2001-жылы ал жерге Кыргыз Республикасынын өкмөтүнөн отвод токтом келген, трансформация баягы жай жерлеринен ИЖС-ка, турак жайга. Анан бул киши 42,5 гектарды бул кишиге биз ажыратып бердик, ушул системный регистрацияда өткөнгө. Калган жерди 12 сотиктен 10 жаранга адашпайм, 10 жаранга биз неме кылып туруп турак жай катары беребиз. Ал кишилердин азыр бүгүнкү күндө укук тастыктоочу, укук бөлөндүрүүчү кагаздар бар. Бүгүнкү күндө пайдаланып келем десе, бул киши тоскоолдук кылып киргизбей жүрөт. Ошол азыр кайтып аткан ошол 14 жерде бул бир гана сиздер бөлүп бериңиздер сатып жиберди деп дагы айтып жатат. Энди тура жер сатуу болсо биз айтып атабыз, 8 жылдан бери бир факты боюнча укук коргоо органдарына кайрыла берген, бир факты боюнча
bir tekşiruvchi ketsa, ошол факт боюнча экинчи немелер келген tekşiruvchilar tasdiqtalбай эле бул мына tasdiqtalса ушунча серьезный бул коргоо органдарынан бир жоопкерчиликке тартылмак деп ойлойм. Бул киши өзү негизи мына мен силерге көрсөттүм, мына элдер өздөрү арыз жазган, арыз менен кайрылган, бул Эрбешев Мамурдун кыймыл аракетинде бузуунун немеси бар деп туруп, өздөрү токтомдон керек болсо мен көчүрмөлөрүн да берем. Токтом бардык кагаздарды даярдап келдик. Ошол көчүрмөлөрдүн мына жерде 2020 жылдын 30 апрелинде исходящий 6-195 хат менен айтып атат, мына токтом сотко чейин өндүрүш иши деп туруп. Ошол жерде Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинин 96-беренесинде көрсөтүлгөн бузуунун курамы бар деген токтом бар. Бул кишинин. Бул дегени бул киши эч кандай укук тастыктоочу, кагаздары жок, өз билимдик менен иштеп жүргөн, мамлекеттин жерин иштетип пайдаланып жүргөн. Мен биз баягы Учкургон айыл өкмөтүнүн, Учкургон айыл аймагынын тургундары менен, айыл кеңешинин депутаттары менен келдик, аксакалдар менен келдик деп айттык. Азыр бул кишилердин дагы өздөрүнүн айта турган сөздөрү бар. Булар дагы бир-эки ооз сөздөрүнү өзүңөрдө болсо айтып койсоңор. Эске да бир кыска жооп берип койчу, башка сүйлөгүчү. Ошол Мамур Эргешевдин айтып атпайсызбы, азыр бул убакка чейин мыйзамсыз пайдаланып келгени боюнча аныкталган мындай факт бар депчи. Ошонун негизинде бир мындай мыйзамдуу чара көрүлгөнбү, анда кайсы бир укук органдары тарабынан же местный властька жергиликтүү бийлик катары сиздер ага кандай чара көргөнгө мындай сунуш бергенсиздер? Жергиликтүү катары бизде ал киши бул бузуулардын бул статьясы, бул беренеси менен бизде полномочия жок. Биз баягы мамлекеттик экотехинспекциясы бар болгон, биз олорго мындай кылып туруп сунуш бергенбиз. Экотехинспекция бул биздин полномочия эмес, бул прокуратуранын полномочиясы, прокуратура бул милициянын полномочия, бул полный мындай исходящий кириш-чыгыш каттары бар, бири-бириге отпуска кылып туруп, ошо жоопкерчиликке тартылган болуп кеткен бул киши. Демек, бул кишилердин айткандары бар негизсиз да, бул кишилердин айткандары негиздүү болгондо ошончо сот жүрдү, 5 жылдай сот болду. Ушунча тергөөдөр болду, ушунча текшерүүлөр болду, болгондо бузуулар болгондо, же тартип бузуу болгондо жоопкерчиликке тартылмак. Алардын негизги көздөгөнү ушу 20 гектар жерге 10 адамга бөлүнүп дедиңиз. Ошону качан 20 гектар эмес ал жерде. 1,5 гектар жер 12 адамга, то есть 10 адамга бөлүнгөн. Ал 1,5 гектар жер дегенде 1,5 гектар жер элге берилип коет. Ал жерде социалдык объектилер болот, ал жерде трансформатор, ал жерде жол, ал жерде бир башка бир бала бакча, ошого жер бардыгы элге берилип калбайт. Ал жерде ушундай өкмөттүн мүмкүнчүлүгү баягы муниципалдык немелерге, социалдык объектилерге жерлер алынып калат. Ошондон 1,5 гектар жер алып берилген эмес ал жерде, 10 адамга берилген. Мына неме кылдык сурамашы жыйынтыктайлдагын мен дагы бир суранып кете турган жерим бар. Бул жетекчиликтен керек болсо мамлекет жетекчисинен, Матур президент Садыр Нуркожоевичтен бул арыз экен, арыз жазса биз реакция кылышыбыз керек экен деп укук коргоо органдары да өздөрү айтып атат. Эмне кылайлы буларга бир чара колдонуучу жери жок деп туруп. Ушуга бул биздин мыйзамдын пробелоги же бир биздин мыйзамдын кемчиликтери жок деп ойлойм, бирок бул кичине жетишпегендик жер бар деп ушул бир факты боюнча жаран кайрылгандан кийин, бул факты укук коргоо органдары текшерүүдөн өткөндөн кийин тастыкталбагандан кийин бул маселени башка көтөрбөш керек. Көтөрбөгөндөн кийин дагы көтөрүлсө же тастыкталбаса ушу жазган адамды баягы берки адамды баягы моралдык, баягы абийрекетти ошого бир жоопкерчиликке тартылабы, тартылбайбы же ошондой тартыла турган мыйзамдарды иштеп чыгып ушундай жоопкерчиликке тартып берүүңүздөрдү биз суранабыз. Бул укук коргоо органдарынан, анан жетекчиликтен. Рахмат. Кадамжы районунун тургундары, мен Исраилов Надырбек, Исраил Учкургон айылдык кеңешинин депутаты болуп иштейм. Биздин келишибизден себеп азыркы күндө менин коллегаларым айтып өтүп кетти да, бүгүнкү күндө Учкургон элинде 40 миңден ашык эл жашайт. Жашаган жер тар болгондуктан, жерибиз көп болгондон байланыштуу биз бир жерди, 2 гектар жерди, 1,5 гектар жерди биз
bir kişinin kızıkçılığı için beri albayız. Eğer al kişiler mizanlı olanda, mizanlı yol meni alganda bizde sot seçim var, prokuratura eldeki bazı iş kağıtlar öz yerinde. Kalarsa kelip tekşirip görüşsün. Hazırlık günde bizde bir ülkede 2'den 3'ten kelimler var, kinalganlar var. Oşo yer biz deputatlar koldoğuşa kinalgan semyalar için verilişini koldoğuyuz. Biz elde koldoğuyuz, elde kızıkçılığı için geldik. Biz bir kişinin kızıkçılığı için geleceğimiz. Bu yerler vardı, elge veriliş gerek. Bu yer vardı ki bir kişinin, iki kişinin yerlerimiz. Hep için işleş gerek, elde kızıkçılığı için faydalanış gerek. Bunlar 75'e girdim. Şu hükümette 75'e girdim. Öde olduğunu yani gördüm, canım 3 kişinin ayıtı öttü ya, çalgan arzucular. Şular bir oylamıştan, birinci yerge kayrılbastan, bizde şunday bolup jatar, özürlüdün ölge, özürlüdün hükümetke kayrılbastan, şoyaga bargan zakonga doğru gelir mi? Yesine gelmeydi, şariatga ham doğru gelmeydi. Özlerini, misal, mana, Sadık Prezidentimiz rahmat. Жақшынақай, низамдарды шығарып жатар, жақшынақай күшінгіледі ұшылырды айтып жатар. Бұлар манау Сарижан, Масадеттің баласы болған, мұны көбілі сыйлап жүреміз, бардығыз, берелер, ақмат емес. Біз да сыйлап, мана шунша күнгі қойында тасы шүнді өткен, манты жүрген сыйды көтер әлбәді. Біріншіден айтып берейін. Жанды мамыр деген бар ғой. Енді біздің мисалыға misal benim balam, benim yerimde balama versem, balam beni sıylardı, sıylarlar. Şu onu tasırda. Bu bizim hükümetteki aynı adamları sıylar, balandı, kıpçata tasır. İkinciden. Üçüncüden Kızılkaya'da balan attı kim edi? Olcavay. Olcavay'dan bizim hükümette bir tiyesesi yok. Eğer Olcavay şunu gedemdeyi verse, men Sadır'ın aldığa barıp moynunu kısıp koyuşka gücüm gidip. Misal. Ana bak. Külgör balam diyem. Menam çındıkta aytışka mana Kudağa şur 10 balan, 6-4 kızın enesimin şu hükümette bizde her uluktan yaşayız. Meni karam bir uluktu başkara albayız, bir senede bir 10-15'ti. Bu hükümetten men jönökeyle maktabayım. 20 bir diyeyim bundan jeramagan emesin. Bundan nanam jegen emesin, göşem jegen emesin. Yok, şu hükümette Türk'tü sıylap, Orus'tay sıylap, Kıtay'day, Tacik'ti, Özbek'te sıylap, keratak bireudi sotko bergen jörü jok, bireudi naga jeni bergen jörü jok. Kelip alıp ananaydı bir biçaren, falan, bir oğul, biri de kızı var. Jeyturgan bunun semyası yam oğul emes. Eşigin altından gördüm atayla ben var. Üç körüp koyunsam, onu karaganda men eşigim erdi katta, şükür. Katta. Endi mana bu baldarım silerim jakşı düşüngülü. Jakşı kılıp neme kılıp, mana şuga asırıp şunday kılıp Bişkek'e içen kestirgen baldarga men süyleyim. Yezni bulardı koş koydurup Sadırga özümden varamın. Eğer jengip çıkan oturup uqsun şu baldar. Men özüm jol kira özümden kılam. Ahmat'tan ham dilebeyim, mana yürüsüden ham dilebeyim, keremiz yok. Şuga çeyin varam, men yer için bu. Endi bilirdi bular, misal bul alıp o yerde, bular alıp yerde 3 balar, 4 balar, şunda jaman kıynalanlar, grup badağlarını gördük. Şularga da verdi, çoğunlardan vermedi. Mana şu men aytar sözüm. Hurmatly tuganda ayandaşlar, men bugün bu yerge çındıkta izlep, çındıkta aytış üçün geldim. Ankeni 2013 yılı uşul zalda, Akipres'te, bugün Bişkek'te çıkan 3 kolonun Caran degen 3 adam kelip 3 kolon ayrılıkmada bolatkan iş çaralarda maqtar elge tanıtıp görseçti orada. Ozu tuğulup oskan ata-babaları uşul yerde ötüp ketken ayıldı, avregini getirişke hareket kılıp uşul bugün Bişkek'ten daha çıkıp Elde adıdan söyleganım men jinim kelip men çındık sizlep geldim. Men Sarımsak Ekrem Ahmetjanoviç 2012 yıldan 2016 yılda çeyin Uşkolon Aylı Kengeşi'nin deputatı Janı Toragası bulunuyor yetenip geldim. Oşol 2013 yılı şu zalda daha kelip biz deputatlar bilen kelip
Olardık press-konferensiyasiga опровержение berdi. Alar çindikte emes, alar bugün günde kalk nesini aytdı. Erdi burmalap, ergen türe emes informasiya, malumatты жеткерip жаткандыгынын bir sini taşlap ketkenmiz. Бирок тилекке каршы aradan daha şunca yıl o'tdi, bирок bular da qayradan bosh ko'tarishdi. Men bularga qayrilib aytarım. Nazirjon Mamasalı, siz kimden balasısınız? Siz Uchqo'rg'on eliga 26 yıldan aşıp emgak kılgan Masadirov Nazirjonaga degan kolxoz raisinin balasısınız. Andan sırtqari, oşol atayızı adıga atalgan en çoğun köçeler koyulgan. Siz hiç bo'lsa shuni bir qarab elistib qo'ymadingizmi? Andan sırtqari bugungi kunda Uchqo'rg'on aile hukumatini boshchi bo'lib mana qiyda 14-15 yıldan beri emeklenip gelecekten Ahmetcan Tursunovich, sizin bir tuğun kaynınız bo'ladi, siz buna jezde olasiz. Ecem aytib ketgandek, Xudaydan ham qo'rqing, shariatdan ham qo'rqing, shariatda ham mizonlari bor. Biz barimiz Xudayga oldiga borganda emniyet boramiz. Bu qanday javob berib bunda o'ylash kerak. Andan sirtqari, men Oljoboyga qayrilaman. Oljoboy, men o'tganda sizga qayrilganman. Uchqo'rg'onda masalasini chechish sizga qo'yilgan emas. Uchqo'rg'onda masalasini chechadigan odamlar Uchqo'rg'onda tirik yuradi. O'shandan sizdan so'ranadi. Uchqo'rg'onga ishga kirishmay, sizga berilmagan 100 gektar yerga agar alan qilib, o'sha o'chish bo'lsa, keling erkakcha betma-bet suylashaylik. O'shandan hurmatli mekandoshlar, to'g'onlar, men bugun qayrilarim Mahmud Nazirjonov Mamasalı, Canı Oljoboy Sheratlardı. Akipres borborida Bishkekda turib, Qirg'iziston eliga jalbi qo'mchilikqa qayrilgani bu chindiqqa jatmaydi. Chindiq mana sizlar ko'rib turgan elning o'kildari ortida turadi. Men Ahmadjon Tursunovichni maqtavayman. Al men uchun hech kim emas. Biroq o'sha ayolning turg'uni qatori, bir oqsoqoli qatori, hozir pensiyaga chiqib, pensiyada juram, men qilayotgan ishlarni ko'rib, oğa gerek bo'lganda o'git nasihatimizni aytib, uni to'g'ri yo'lga solib, kemchiliklar bo'lsa betiga aytib, unda kelatamiz. Bugungi kunda Qirg'iz Respublikasi Prezidenti Sadir Nurxo'jayevning boshlagan ichki tashqi siyosatini bizim aymoq boshchilari elimiz qo'llab kelmoqda. Bizga tinchlik kerak, tinchlikdan boshqa hech narsa kerak yo'q. Andan sirtqari men huquq qo'g'dash organlariga qayrilib ketaman. 2013-14 yıllardan beri Nazirjon Mamasalı o'sha aytgan ballar ichki ishlar organlarida prokuror almasa, Jamishi kelsa, SMB kelsa, Jebolosi gubernator almasa, arzni yozib borishadi. Har bir jan kelgan strukturani boshqa almashdimi? Bularda arz o'sha yerda bir jumadan keyin qarasangiz, Uchqo'rg'on aile hukumatida tekshiruvchi JSMBdan, prokuraturadan, başka fiskalda organları kelib o'tiradi. Men o'shal yerda Uchqo'rg'on aile hukumatinin xizmatkerlarini ko'rib turib, alarga ichim ochishadi. Ankeni soat 6-7 bo'lovi uyga keta olmaydi. Men tekshiruv bor, tekshiruvga qog'oz tayyorlashim kerak, boshqa qilishim kerak. Jana eldin, ko'y-ko'y eldin problem chechish o'rniga olib, tekshiruvchilarga javob tayyorlab, o'zlarining baxtlarini keltirib, elda jamoat ko'rsatgan yeri bor. Jinsiga aytadigan bo'lsak, hurmatli mekandoshlar, hurmatli galega bugun qatnashuvchilar, bu narsalarga chekib qo'yilgan mezgil keldi deb o'ylayman. O'shandan bularning masalasini oqsoqollarga, ellarga solib, mizon talasida mizon yo'lini chechishni men sunishtilaman. Rahmat. Alardan bu hükümetke koygan talabı bu yer satı tatlı sizin şondan ne bu zaten yer satı fayda deb aytınız kelip tabi. Siz al yerde 2010 yılga çeyин işlediniz. Men mümkün özünüz bilettirsiz. 2012 yıldan 16 yılga çeyin işlegen bolsam, men tora bolup turgan mezgilimde bizden o'sha sazır mezgilida 2 adamga turaq joy qurish uchun uchastka bo'lishib bergan. Bu bo'lsa mana bizda hozirgi mezgilda hukumatning o'rinbosar bo'lishayotgan ejekemiz bilan kezde maktabda direktor edi. O'sha maktabning direktori janob bolasiga sel kelib, sel turaq uylarini buzib o'tib ketgandan keyin o'sha balaqish va tegirmesh aylida biz 2 yerga adamni turaq joy qurish uchun to'xtamga chiqarib berganmiz. Adam mizon chegida olib bu ishni qildi.
Andan keyingi mezgilde yer satты деген нерсеге мен işenmeyim. Sebebi жерді satış емес, жерді болуштуруп берүү үчүн канча маселе бар, канча комиссиядан oldu. Айырбашчы, дыйкан чарба мүчөлөрү, ошол дыйкан чарба ичинде талкууланат. Андан сырткары андан кийин айыл өкмөттө, айыл кеңеште өзүнүн депутаттары бар. Жалпы коомчулуктун жер турак жай куруу үчүн болушун атайын комиссия бар. Ошол комиссиянын корутундусу негизинде, чечими негизинде кезек менен участкалар берип келип жүргөнүн мен канын билем. Буга мен так жооп берип коеюн, жер сатылган. Бул жерди ошол мезгилде Назыржанов Мамасалы тарабынан бул жер меникидир, менин колумга көп бөлүгүн көрсөтүп, менен сырткарда 7-8 адамга $5.000 $10.000 чейин эктардан участка кылып сатканына мен далилмин. Ал ошол мезгилде мени ham түшүрүп, мени ham алдамчылык жолу менен мошенник катары менден акчаны алып алып, мана бүгүнгүгө чейин бербейт. Бул 2008-жылы сентябрь айында болгон окуя. Ошол Назыржанов Мамасалы. Назыржанов Мамасалы. Мага окшош күйгөндөр аябай көп. Азыр күндө булар чогулуп туруп, биз чогулуп буларга үстүнөн арыз даярдап, ички оштон даярдап койгонбуз. Бирок Назыржанов Мамасалы 1-июнга сурап берген, суранган, бербей тургула мен акчаны талап кайтарып берем деген. Биз 1-июнду күтүп атабыз. 1-июн күнү бербесе, 2-июн күнү ички иштер органдарына кайрылышка мен өзүм жооп берем.